Борбор калаада күйөө атасы Карамолдо Орозовдун 140 жылдыгына карата республикалык комузчулар конкурсу өтүүдө. Мында чебер комузчу таланты менен көп өлкөлөрдү багынткан Закирбек Дүйшөнбек уулу финалда ат салышат. Буга чейин комузчу Айтматовдун колунан Карамолдо атындагы сыйлыкка ээ болгон. Өзүңдүн жашташтарың, муңдаштарың менен бирге ушундай бир иш-чараларда жүргөн бир абдан сонун керемет сезимдер. Ошол сезимдердин аркасынан биз ээрчип келип отурдук. Буюрса анан кийин Карамолдо атабыздын 5 күүсүн аткардым. Күн баш Камбаркан болгон, Калкоз Камбаркан деген күүсү бар, ошону анан элдерге маалым Насихат деген күүсү бар. Анан сейрек кездешүүлүккө сейрек чертилген күүлөрдүн бири Эл тилеги тынчтык деген, Жаа толго деген күүлөр бар. Ошол күүлөрдү ойнодум. Анан ар бир комузчуга милдеттүү түрдө аткара турган бир чыгарма болду. Бул атабыздын эң көзүрлүү күйлөрдүн бири Сынган бугу чыгармасы болду. Мына ошол чыгарманы дагы даярданып келип ойнодук. Кароосунак 2 этаптан туруп байге фондуна 1 миллион сом коюлду. Финалда 14 комузчу Карамолдо Орозовдун күүлөрүн аткарышат. Сынактын негизги талабы залкардын күүлөрүн түп нускасын бузбай, чыгармаларын так аткаруу. Катышуучулардын аткаруучулук чеберчилигине өзгөчө көңүл бурулат. Биздин министрлик тарабынан атайын каражат бөлүнүп, Кыргызстан музыка ишмерлери союзу менен биргеликте ошол кароосунакты өткөрүп атабыз. Бул кароосунак жарыя болгондон баштап биздин комузчуларыбыз дайындалды. А дегенде биз 7 дубандан жана 2 шаардан тандоо турларын өткөрдүк. Ошо тандоо турунан 32 комузчу тандалып келип, кече күнү экинчи тур болду. Экинчи турдан 14 комузчу тандалып алынып, мына бүгүн 14 комузчу ошол негизги орундарга ат салышып атат да. Быйылкы жылдары ушу абдан өскөнү көрүнүп атат. Абдан таланттуу, абдан ушундай көрүнүктүү Кыргызга ушул жанагы кийин буюрса келечекте аттын ташкасында таанымал чоң комузчулардын бир как эмеси поколениясы, мууну өсүп жетилип калды деп айтсак болот да. Сынактын жыйынтыгы Залкар комузчунун кичи мекени болгон Ысык Көл облусунун Корумду айылында гала концерттин коштоосунда өтөт. Батма Искандарова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.